кыргыздын тагдырына чычкан партия, эгерде сен билбесең. Медералиев азыркы кумтөр боюнча процесс Кыргызстандын эгемен тарыхында тарыхый процесс болот. Сотторду актагандан да, жактагандан да алысмын. Эл өзү билет кимдин ким экенин. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек, кумтөр боюнча Октябрь райондук соттун чечими бул тарыхый чечим. Жай баракат турмушта мындайды 70 уктасаң да түшүнө кирбейт эле. Баары билет, баары түшүнөт. Кумтөр эл аралык деңгээлдеги коррупциялык мафиянын уясы экенин. Бул талашсыз нерсе. Эми эгерде элдин үлүшү элге өтсө, эгерде элдин байлыгы элге кызмат кылса, бул Кыргыз Республикасынын эгемен тарыхында 5 маанилүү окуя болгон болсо, ошонун бири болот. Албетте, тиреш каттуу болот. Татаал соттук процесстер болот. Кызыктын баары али алдыда. Албетте, оңой эле берип койбойт. Ошондуктан президентибиздин саясатын колдоп турушубуз керек. Бирдиктүү болушубуз керек. Эми балдарыбыздын келечеги үчүн биргели туугандар. Көрдүңөрбү, эмнеге кумтөрдө алтын жок деген? Себеби бул көпөстөр баары жокко даяр. Коопсуздугу үчүн ошентип койду да. Эми биз колдошубуз керек. Башка биздин колдон эч нерсе келбейт. Эл чындыкты билсин. Шалиев менен Опунбаевдин кылмышына соки аралашканы үчүн бөгөт коюлдубу? 5-6 октябрдагы төңкөрүштө күч органдары элге карай ок атканы натыйжада жүздөгөн жарандар болушуп, Үмүтбектин өлүмү менен коштолгон. Андагы ички иштер министринин башчысы Кашкар Жумшалиев, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевдин жоопкерчилиги ушул күнгө дейин каралбай сайрандап жүрүшкөнү таң калтырууда. Бийлик кайдыгер кароодо атайын билими бар юристтер эмес, карапайым эл да булардын кылмыш жоопкерчилигине тартылуусун эчен ирет айтышты. Эмне үчүн эки эргул издөөгө алынбай жыргап жүрүшөт? Ынанымдуу божомолго келсек, эгерде Жумшалиев менен Опунбаев камалса, Сооронбай Жээнбековго көрсөтмө беришери, андан ары бир топ лөктөрү камалып кетишери ыраспы? Дал ушундай көрүнүш иш жүзүнө ашып кетпөө үчүн сакталып калыштыбы? Кызык. Айыптуулар ачыкталса эмнеге аяш керек? Октябрь төңкөрүшүндөгү жабырланган көпчүлүктүн укугу жерге тепселенген боюнча кала береби? Бийлик төбөлдөрү ойлонбосо, эртең чыканактарын тиштеп калышпайбы? Кулак кагыш. Булак арба кейжи. Акылбек Жапаровду тепкилегендер чыгып жатат. Эскисин чукуп, азыр эскини чукуй турган убакыт эмес. Азыр бирибиз таяп, эң сонуу ныгы келип турганда, кумтөрдү доого жыгып, жаратылышыбызды кылган кыянаттыгы үчүн эсеп чот алышыбыз керек. Кытайдан тезирээк кутулушубуз керек. Мекенибизди сактап калышыбыз керек. Кезинде аң сезимибизди ар кайсы уюмдар кол салып отуруп укту. Кыргыз адабияты менен маданияты тебеленде калды деген агайды ээрчип да жүрдүм. Жок дегенде адабиятыбыз баш көтөрсүнчү деп Олжобай Шакир агайга жылдап кошуматчы болгондо да кандай кошуматчысы элем. Сөз да тийгизчү эмесмин агайга. Чырылдап чыйпылыктап агай адабиятты Рухеш сайтын баштаган ишин таштап салбас экен. Жеңилин жерден, оорун колдон алууга бар күчүмдү аябай жумшадым. Эмгегимди, кылганымды агай менен Кудай билет. Кылган иштеримди көтөрүү чаап айтып турбасам, көп ойлойт экен акчанын кулу деп. Мен кошоматты акча алып кылбайм, тескерисинче берип кылам. Жөлөп, таяп, сүйөп кошомат кылам. Экономикабыз кыйрап, коррупцияга батып, жакырчылыктын жетер жерине жетип кеткен элге адабият деле кереги жок экен. Кайсы уюм, кайсы өлкө садака таштап койсо, ошолордун маданияты менен адабиятын көтөрүп, өзүнүкүн тебелеп таштайт экен. Айлам куруп, үмүт өчүп, мына эми Кытайга жем болобуз деп турганда, Садыр Жапаров чыкты. Өлкөнү мен саздан сууруп чыгам деп бекем сөз берип, бир башкача ишенимге Кытай уюган салмактуу сөздөрдү уктум. Ишендим, жалтаңдабай тике карап берген сөздөрүнө ишендим. Шап чабышты мактап, жактап, уктабай жаздым. Оокатымды таштап салып аңдыганым Жапаров болду. Ал тургай ишимди 2 айга жаап салып, үйдөн чыкпай өз алдымча иштедим. Колдойлу эле деп эл чакырып үгүттөдүм. Декабрь шайлоо үгүт иштери башталганда мекенчилерди издеп барып, штабты таап алып, өзүм жармашып колдодум, коргодум. Кандай иш чарасы болбосун жүгүрүп жүрдүм. Тескерилердин тепкисинде болдум. Тил уктум, сөз уктум, кайылмын. Эми мына Акылбек Жапаров турат. Бул инсан дагы азыр колдоого муктаж. Биздин коргообуз, колдообуз менен ураныбыз азыр ушул кишиге абадай керек. Болбосо тытып кетишет, сындырып салышат. Баштаган ишин аягына чыгара албай калат. Азыр биз бул кишиге чаң жугузбай, эскисин чукуп, кызартпай, алгылап колдошубуз керек. Бул киши чынында кыйын экономист болгону, билимин мекенге эмес көпөстөргө жумшап келген. Мен мекеним деген кыргызым деген, Кыргызстанды өнүктүрөм, өстүрөм дегендердин кошуматчысымын. Куру сөз, куру кыйкырык популист эмес, чындап күйгөндөрдүн сөзү менен иши башкача болот. Аны жүрөк, ички туюм дароо сезет. Акылбек Жапаров азыр чындап киришип турат. Эч арам ою жок, жаш баладай баарын ачыктап айтып, ошончо көмүскө мафиялык ишке өзү да таң калып, шок болуп отурат. Колдойлу, жамандабайлы, сыйлайлы, дем берели дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында.
Матраимовдон үмүт кылган Каптагаев көлдүн 9-чу акеси болобу. Бир топ жыл мурун ойчул Ташкул Керексизовду Ысык көлдүн ар бир айыл өкмөтүнөн колдошуп, өкүлдөр келишип, Өрүктүдөн 8-чи аке катары шайлашкан. Каз катар боз үйлөр тигилип, таман чыкма жылкылар союлуп, улуттук оюндардын коштоосунда миңдеген эл шан салтанат көтөрүшкөнү эсибизде. Натыйжада көпчүлүк татыктуу тандоо жасашкан. Аке деген наамды Ташкул Керексизов өзгөчө из калтырган үчүн алганын билебиз. Эмне үчүн 9-чу аке болуп Эмилбек Каптагаев шайланышы мүмкүн? Мындай кадыр-баркка жетүү элге жасаган эмгегинин акыбети. Аброюнан келип чыгат эмеспи? Жакында драматург Бексултан Жакиев өттү. Андан соң кыргыздын чыганы Ташкул Керексизов мезгилсиз дүйнө салды. Экөө тең ковид кеселинен кетишти. Дал ушундай улуу инсандарды узатуу аземинде Эмилбек Саламатович татыктуу эскерүү жасап, доклад окуганына күбө болдук. Орундуу кеби акыл чөйчөгүнүн тереңдиги менен коомчулукка жакканы байкалды. Мындан сырткары Раймбек Матраимовду жамандай бербей, мамлекеттик кызмат берип, эл үчүн иштетүүнү Каптагаев жазып чыкты. Коңгуроо катары какты да, бузуклардын бурмолосун татыктуу түрдө таканчык берди. Анығында Райым мырзанын Токпейил деген кризис менеджер катары кыйын шартта жол табарын байкаптыр. Баракелде. Негизи эле Эмилбек Каптагаев соңку жылдары саясий кырдаалга, экономикага дээрлик коомдук турмушка таасын баа берип, кыргыздын нарктуу аксакалдык жолун улап, кара кылды как жаргандай вазыпасын аркалап келатат. Дымактуу ыргагы менен Ысык көлдүн 9-чу акеси катары көтөрүлсө жарашпайбы? Ар тараптуу акылмандыгы, карапайым элге жакындыгы менен аброю артса, салтка айланган бийик орду аныкталат да, туурабы? Булак Арыба Кейчи. Дүйшөмбүдө Алматыдан Ысык көлгө күн сайын уча турган авиакаттам ачылат. Жаңыртылган авиакаттамдар санитардык эпидемиологиялык талаптарды дыккат сактоо менен жүргүзүлөрү айтылды. Казакстан Ысык көлгө жаңы авиакаттам ача турган Спутник Казакстан агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык 15 майдан тарта Алматы Тамчы Алматы багыты ишке киргизилип, жумасына 7 жолу башкача айтканда күн сайын бирден учак каттап турат. Коңшу өлкөнүн Өзбекстан, Черногория, Нидерландия менен дагы жаңы каттамдарды ачып, андан сырткары Бириккен Араб Эмираты багытын мурдагыдан активдештире турганы кабарланды. Авиакаттамдар санитардык эпидемиологиялык талаптарды дыккат сактоо менен жүргүзүлөрүн баса белгилешкен. Булак Спутник Эжи. Бир нече президенттер уюмдар Кыргызстанды айт майрам менен куттуктады. Оруз айтка байланыштуу 8 өлкөнүн башчысы жана 3 эл аралык уюмдун жетекчилери куттуктоо жиберген. Бир катар мамлекеттердин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери Кыргызстан элин жана президент Садыр Жапаровду Оруз айты менен куттукташты. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысы Багдат Амриев тынчтыктын жана ынтымактын символу болгон ыйык Оруз айт түрк дүйнөсүндөгү боордоштук мамилелерди чыңдай беришин каалаган. Ал эми эл аралык түрк академиясынын президенти Дархан Кыдыралинин куттуктоосунда кыргыз элине тынчтык, бакыт таалай жана бакубат жашоо тилеген. Ислам кызматташтык уюмунун башкы катчысы Юсуф бин Ахмед Аль Усеймин биз Алладан Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүн тынбай тиленебиз. Ошондой эле жалпы ислам үммөтүнө тынчтык жана эсенчилик каалайбыз деген куттуктоосун жиберген. Ал эми мамлекет башчылар Жапаровго чың ден соолук, ишмердүүлүгүндө жаңы жетишкендиктерди, кыргыз элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалаган. Катын жиберген президенттер Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Бириккен Араб Эмираттын президенти Халифа бин Заид Аль Нахаян, Казакстан туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев, Түркменстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Оман мамлекетинин султаны Хайсам бин Тарик. Булак Спутник Эжи. Центера директорлор кеңешин алмаштырды. Кыргызстандын атынан кимдер мүчө болду? Күмтөрдөн алтын казган Центера Gold компаниясынын директорлор кеңеши алмашылып, Кыргызстандын атынан Дүйшөн Касенов, Максат Көбөнов жана Теңиз Бөлтүрк шайланды. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында жазылган. Центера Gold ишканасынын директорлор кеңешинин 11 мүчөсү бар. Ага Кыргызстандын 3 жараны мүчө болуп кире алат. 2021 жылдын 11 майында акционерлердин жылдык жыйыны өтүп, директорлор кеңеши алмашканы жазылган. Жыйында Центера Gold компаниясы чыгарылган жана жүгүртүүдөгү акциясына 56,59% же 168 миллион 096 миң 447 акциясы көрсөтүлгөн. Белгилей кетсек, компаниянын директорлор кеңеши жыл сайын май айында шайланып турат. Дүйшөн Касенов, Максат Көбөнов жана Теңиз Бөлтүрк буга чейин да мүчө болчу. Булак Медиаплов Азия.
Алтынбек Сулаймановдун таасири менен Ош шаардык кеңешинин шайлоосу жокко чыкты. Соңку убакта мамлекеттик органдардын өзгөчө бышкан иштөө ыраттуулугу канааттандырбай калды. Буга мисалдар арбын кече токмоктогу аламанга катышкандардын жеңиши жокко чыккан, ал ырга куланды. Ош шаардык кеңешинде Камчыбек Ташиевке караштуу Ата журт Кыргызстан партиясы үстөмдүк кылып, мэрди шайлоого киришмек. Тилекке каршы арыз даттануулар арбын жазылды. Жыйынтыгында бышкан орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоону жокко чыгарууга салым коруштур. Ушул көрүнүштөн соң президенттик аппарат бардыгына калыс кароого аракет жасаганын баамдадык. Анчейин келигишкен жок окшойт. Кызыгы Абдыжапар Бекматовду көмүскө шефи Алтынбек Сулайманов түрткүлөп максатына жеткени каңкууланды. Себеби Ош шаардык кеңешинде Бир Бол партиясы арта калган эле. Ошондо саясий жүрүштү түшүндүңөрбү? Биресе таза өтпөгөн шайлоону сындырышты. Булак Арба Кейчи. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров деген отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн бир киши бар. Улам бир келген бийликтин короосун шыпырып, эптеп бизнесин жасап оокатын өткөрүп келет. Бул киши учурда менин камакта жаткан атамды, экс-президент Алмазбек Атамбаевди кум төргө жабыштырып, курула эле кара көө жаап, далилсиз маалымат таратты. Акылбек Жапаров илгери саясаттын босогусунда жүргөн кезинде атамдын жумушуна чычкандай серай мышка болуп келип, эски костюм шымы менен жумуш сурап, инимди сайтке чейин алып барып келчү эле байкуш бол. Акылбек Жапаров жашыңыз деле келип калды. Крысадай болгон иштериңизди токтотпойсузбу? Ансыз деле жаштар сизди жек көрөт. Илгери атам оппозицияда кезинде айылга жалдырап келчү эмес белеңиз. Ошондо оппозицияга батпай же Бакиевке батпай жүргөн кезиңиз болчу. Атама жалдырап жүрүп эле кийин Бакиевке сатылып, биздин үйгө келип самуур кайнатып жүрдүңүз эле. Ошол күн эсиңизден чыгып калдыбы? Уятыңыз жок экен. Эми түрмөдө олтурган кишини тепкилеп шубап жатасыз. Кыскасы, эркек эмес экенсиз дейт Сейит Атамбаев өзүнүн Instagram баракчасында. Атамбаевдин уулу кумтөр боюнча комиссияда айтылган айыптоону четке какты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев кумтөр алтын кенindеги ишмердүүлүктү текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын отурумунда атасынын дарегине айтылган айыптоолорго жооп кайтарды. Ал 13 майда Фейсбуктагы жеке баракчасына комиссиянын төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров курула эле кара көө жаап, далилсиз маалымат таратты деп жазды. 12 майда Жапаров комиссиянын отурумунда Центера компаниясынын 2011 жылы Кыргызстанга демөөрчүлүк акчасын президенттик шайлоого пайдалануу ыктымалдыгы изилденип жатканын айткан жана Атамбаев Алмаз Шаршенович шайлоо өнөктүк учурунда Центера компаниясынан $10 миллион алган деп билдирген. Кыргызстанда 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев азыр абакта отурат. 2019 жылы ал Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу камакка алынып 11 жылга кесилген. Мындан тышкары ал кой таш окуясы үчүн да айыпталууда. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия 12 майдагы жыйынында Кумтор Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө $4 миллиард 252 миллион төлөөгө милдеттүү экенин билдирди. Быйыл 17 февралда Жогорку кеңеште кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Кийин ага мамлекеттик макам ыйгарылган. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Аны канадалык Центера Голд компаниясы иштетет. Кыргызстандын үлүшү 26%-ын түзөт. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Түркиянын президенти Кыргыз элин жана Жапаровду Орус айт майрам менен куттуктады. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстан элин жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду Орус айт майрам менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Бул ыйык майрам кол сунуу, бир тууганчылык жана сабырдуулук сезимдерин бекемдейт. Быйыл пандемия ислам дүйнөсүнө терс таасирин тийгизүүсүн улантып жатат. Мен ислам дүйнөсүнө туруктуулук менен бейпилчиликтин кайтып келүүсүн тилейм деп айтылат куттуктоодо. Режеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровго чың ден соолук жана албан ийгиликтерди. Ал эми боордош Кыргыз элине эсенчилик жана бакуатчылык каалады. Булак Медиа Центр. Казань бийликтеги интернетти чектөөнү кыйтты. Казандагы трагедиядан кийин Орусияда интернетти чектөө, курал жарак сатуу эрежесин каталдаштыруу жана окуу жайларда балдарды улуттук идеологияга тарбиялоо демилгелери көтөрүлүп жатат. 7 окуучу менен 2 мугалимдин өмүрүн алган Казань шаарындагы 175-гимназиядагы трагедиядан кийин Татарстан аза күтүүдө. Шейшембиде эртең менен саат 11-де миңдей бала билим алган мектепте бир нече жардыруу болуп, андан соң куралчан адам 1-кабаттагы класска
кирип барып окуучуларга ок аткан. Бул Каргашада 8 класстын 7 окуучусу жана балдарды коргогон 2 мугалим каза болгонун кабарланды. Жалпы 32 адам жабыркап, 23 ар кандай жарат менен ооруканага түштү. Жардыруу менен ок аткылоо маалында үстүнкү кабаттагы айрым окуучулар терезеден секирип кеткен. Адам сыягы жок неме класска кирип келип аткылай баштаганда менин балам менен жандагы окуучу партанын астына жата калып өлүктөй түр көрсөтүшкөн. Ок алардын үстүнкү кийимдерин тешип далга тийген экен. Тез жардам менен ооруканага алып келип дароо операция жасашты. Балам үн чыгарбай эле олтурат. Бизди аяп жатат окшойт. Анын көз алдында эле классташтарын атып салбадыбы, деди жарат алган окуучулардын биринин энеси. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.